Достор, бул сабакта силер менен биздин проектибизге Flex'ти киргизүүнү улантабыз. Башкача айтканда, биздин чоң блокторду, ушул article, aside дегендерди биринин артынан бирин удаа жанаштырабыз. Башкача айтканда, биздин демо баракчага болушунча окшоштурганга аракет кылабыз. Келиңиздер, мен браузерди бир аз чоңойтуп алайын, ыңгайлуу болуш үчүн. Кыскасы биз азыр демо баракчада көрүп турабыз. Булар негизги контент жана байланыштуу макалалар биринин артынан бири жайгашыптыр. Ал эми ушул футер болсо эң астта жайгашыптыр. Биздин баракчабызды ушундай абалга азыр алып келишибиз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Мисалы, азыр ойлонуп көрсөк, flexтерде биз дайыма аталык элементке кайрылабыз дагы, аны flex контейнерге айландырабыз. Биз билебиз, ушул article менен aside булар контейнер аталык элементтин ичинде жайгашкан. Ошондуктан биз бул жака контейнер деп туруп, ушул аталык элементти display flex менен кайсы бир flex контейнерин айландырып алсак болмок, бирок бизде ушундай бир кызыктай феномен пайда болуп калды. Башкача айтканда, биздин footer дагы кошулуп, ушул бир сапта жанаша удаа болуп көрсөтүлүп калды. Бул биздин максатка туура келбейт, достор. Ошондуктан биздин азыр максат ушул таңдалган ушул эки негизги контент жана байланыштуу макалаларды бир кайсы бир diff'ке же болбосо контейнерге алып кирип, анан ошолорду өзүнчө стилдөө болуп эсептелет. Же болбосо башкача айтканда, ушул жаңы блокту ушул flex контейнер кылып, ал эми ушул эки гана туунду элементти flex элементи кылып, анан тийиштүү түрдө стилдеп өтмөкчүбүз. Ал үчүн келиңиздер, ошол биздин index.html'ге барабыз дагы article менен aside'ты бир diff'тин ичине алып келебиз. Келиңиздер, бул diff'ке класс аталышын берелик, аны row деп атап коелук. Англисче атаганда sub болуп эсептелинет. Анан мунун жабуучу тегин ушул aside элементинин аягына коебуз. Сактайбыз дагы, достор. Анан биз контейнерге кайрылгандын ордуна жаңы эле жазып өткөн row деген класска кайрылабыз дагы, сактайбыз мунун бардыгын. Эгер сактай турган болсок, биз азырынча максатыбызга бир аз жетип калдык, бирок негедир ушул байланыштуу макалалардагы биздин ушул тизмектер, же болбосо элементтер, тизмек элементтери негедир өтө оң жака жылып кеткенде сезилип жатат. Менин оюмча, бул баягы биз мурун биз баракчабызды оңдоп жатканда кайсы бир катан оңдогонбуз. Мисалы, баракчаны карай турган болсок, бул жакта көрдүңүздөрбү, ачуучу тег, жабуучу тег деген элементтер негедир биринин артынан бири жайгашпай мындай катар-катар жайгашып калыптыр. Бул негизи ката. Келиңиздер, ушуну оңдоп өтөлүк. Негедир кайсы бир код өзгөртүүлөрүнөн улам алар жоголуп кеттир. Эгерде биз азыр li дегендерди таба турган болсок, кайсы бир жерде inline деген нерсе жазылып калгандай. Көрдүңүздөр, мына 120 сапта li-га кайрылып турбуз да, аны биз inline кылып коюп турбуз. Inline кылганда билебиз, биздин элементтер жаңы саптын пайда болушуна алып келбейт дагы. Ошол себептен алар биринин артынан бири жайгашып калды. Эгерде сактай турган болсом, бул жакта биздин ачуучу тег, ушул тизмектерибиз ордуна келди. Анан менин оюмча, биз ушул могул жердеги разницаны же болбосо margin left дегенди берип атайын ушул OL элементтерге. Көрдүңүздөр, могул жерде margin left деп турат. 127 саптагы нерсе менен биз ушул жалпы тизмектерди бир аз оңго жылдырып турбуз дагы. Бул ошол негизги контентке жакшы иштептир, бирок биздин байланыштуу элементтерге туура эмес иштеп калыптыр. Ал үчүн, достор, келиңиздер, биз ошол UL-га кайрылалык. Байланыштуу макалалардын ичиндеги, эгерде биз кодко көз жүгүртө турган болсок, биздин aside элементинин ичиндеги UL-дер related деген класс менен аталыптыр. Келиңиздер, ушул нерсени оңдош үчүн аз бир ылдый чөз дагы. Анан бул жактан related деген класска кайрылабыз. Же болбосо үстүдө деле болсо керек, достор, анын бардыгы. Бул жактан аз таба алалык ошол related деген классты. Бул жакта бар экен, 160 сапта. Анан бул жактан margin left дегенди жокко чыгарабыз. Эгер ушундай кыла турган болсок, биздин контентибиз, башкача айтканда, ушул лист элементтери бир аз оңдон солго жылып калды. Эми келиңиздер, достор, биз билебиз, биздин баягы контейнерибиз, эгерде аз CSS-тен карай турган болсок, анын жалпы туурасы мына 23 сапта контейнер классынын with деген
сыпаты 120 пиксель деп турат. Башкача айтканда биз мурун float өтүп жатканда 120 пикселдин 825 пикселин ошол негизги контентке бөлгөнбүз, 75 пикселин ошол экөөнүн ортосуна бөлгөнбүз, жана калган 300 пикселди биз байланыштуу макалалар блогуна бөлүп бергенбиз. Келиңиздер биз эми ушул нерсени флекстердин жардамы менен кылып өтөлүк. Негизи эле жалпылап айта кете турчу нерсе, биз ошол rowду flex элементке киргизгенден кийин, flex контейнер кылгандан кийин биздин ошол негизги контент жана байланыштуу макалалар бир сапка туруп калды. Анан дагы байкай кете турчу нерсе, биздин aside элементибиз, же болбосо байланыштуу макалалар болушунча ылдыйга созулуп калыптыр, өзүнүн узундугун кеңейтип. Негизинен бул ошол align items stretch деген демедеги жүрүм турумдан ушундай нерсе келип чыгып жатат. Башкача айтканда, row элементтин ичиндеги эң бийик, мындайча айтканда, элемент бул ошол негизги контент. Анан ошол негизги контентти туурап биздин калган aside контентибиз дагы, элементибиз дагы анын узундугун алып алды да. Бул негизи aside stretch, мисалы мурун float аркылуу кылууга мүмкүн, мындайча айтканда, дээрлик мүмкүн болбогон нерсени чечкен. Башкача айтканда, ошол кайсы бир аталык контейнердин ичиндеги элементтерди бирдей узундукта кармоо деген мындай өзүнчө бир чоң чакырык же болбосо проблема болуп келген. Анан биз ошол flex stretch'ти колдонуп, башкача айтканда демейдеги by default же болбосо по умолчанию болгон жүрүм турумду колдонуп, биз узундуктарды барабарлап койсок болот эле да. Бирок биздин учурда бул иштебей жатат, ошондуктан биз буга кийинчерээк кайрылып, оңдоп өтөбүз. Азыр биздин максат, эгерде биз азыр посмотреть кодко барып, ошол элементти карай турган болсок, aside анын узундугу 308 экен, муну биз азыр 300гө келтиришибиз керек. Эмнесин туурасын. Анан дагы байкай турган болсок, достор, көрдүңүздөрбү, ушул aside элементинде азыр эгер аны таңдай турган болсом, бул жакта padding кошуп турабыз, анан үстүдөгү paddingтер жакшы экен, бирок катталдарын келгиле 40ка алмаштыралык. Анын үчүн aside'дин өзүнө кайрылалык. Ал үстү жакта болуш керек. Анан келиңиздер муну 40 пикселден деп аңдап коелук. Эгер ушундай аңдай турган болсок, азыр биздин узундугубуз 288 болуп калды. Эми келиңиздер биз могул aside элементтин бардыгын 300 пиксель туурасы болгондой кылып оңдойлук. Анын үчүн биз билебиз flex сабагынан биз ошол aside'га кайрылабыз дагы, достор. Анан бул жактан келиңиздер 300 flex basis деп туруп 300 пикселди берсек болот. Башкача айтканда width сыпатын колдонбостон flex basis менен биз элементтердин туурасын аңдасак болот. Азыр муну сактайм дагы, аз текшеребиз. Мунун узундугу кандай болгон? Келиңиздер бул жактан aside элементин таңдайын. Таңдай турган болсом, көрдүңүздөр, бул дагы деле 288 деген менен калып калды. Бул негизи силер билесиздер, flex shrink деген атайын сыпат бар. Ал ушул элементтерге биз flex basis'ти бергенде алар каалашынча чоңой алабы же чоңойбойбу, ошол чектөөнү аныктайт. Башкача айтканда, эгер мен азыр бул жакка келип туруп flex shrink деп туруп, анын демейдеги мааниси 1 болчу, биз аны 0го барабарлап туруп сактай турган болсок, биздин элементибиз чоңойгонго уруксат алат дагы. Эгер контейнерден ары чыгып кетсе дагы 300 пиксель болуп, баары бир деле чоңойгонго уруксат алат. Анан ошонун негизинде биз азыр бул жерде 300 пиксель деген узундукту көрүп турабыз. Мисалы aside элементин алып келгенде көрдүңүздөрбү, үстүдө 300 пиксель туураны көрсөтүп турат. Анан келиңиздер, достор, кийинки кадам катары биздин article'га 825 пиксель берелик, жана анын ортосуна кайсы бир боштукту берип өтсөк болот. Бирок келиңиздер, могул 362-63 саптагы жазууну биз кыскартылган ошол flex'те өткөн, мисалы defaults деген нерсени өтпөдүк беле? Ушуга окшош нерсени биз азыр кыска жазууда, форматта жазып өтөлүк. Келиңиздер, муну бир оңдоп коеюн, көзгө жакшы көрүнүш үчүн. Муну оңдолуп дагы биз билебиз, бир гана flex деген сыпатты жазабыз биз бул жактан, кош чекитти коюп туруп, биринчи мани катары flex grow'ду жазабыз, биз аны өзгөртпөйбүз aside элементи үчүн, ошондуктан 0 деле жазабыз дагы. Андан кийин
Flex shrink'te biz 0-го 1-ден 0-го өзгөртүшүбүз керек демедеги маанини. Анан келиңиздер биз каалаган 300 пикселди бул жерге жазып алабыз дагы. Үдүрлүү чекитти коюп туруп, бул 369 жана 70-тегине өчүрө турган болсок, биздин ушул сайт элементинин туурасы дагы эле 300 пиксель бойдон калып калды. Эми келиңиздер достор, биз article элементин дагы ошондой кылып, мындайча айтканда, стилде өтсөк болот. Анын үчүн article'га кайрылабыз. Ага келиңиздер, flex spaces деп туруп, мынга 825 пиксель берелик. Эгер муну сактай турган болсок, ушул четте көрдүңүздөрбү, дагы где-то бир 75 пикселдей бош орун калып калды. Биз аны ошол боштукту бергенге, ошол экөөнүн боштугун аныкташ үчүн колдонсок болот. Анын үчүн ошол аталык контейнерге барабыз дагы. Ал жактан биз барыңыздар билгендей эле gap сыпатын колдонобуз. Ага келиңиздер 25 пиксель деген маанини берелик. Аны сактайлык дагы. Эгер сактай турган болсок, биздин 25 эмес достор, кечиресиздер 75 болуш керек экен, анткени өтө эле кичик болуп калды. Эгер сактай турган болсок, ушул артикль менен байланыштуу макалалардын ортосундагы аралык 75 пикселге барабар болду. Келиңиздер, мисалы артиклди деле бир сыра карап коелук. Эгерде муну кичирейтип карай турган болсом, бираз өйдөрөөк скролл кылат экенмин. Мунун туурасы 825 экен, сайттык болсо 300 экен, 825 300 кошсо турган болсок 1125 болот. Анан калган 75 пиксель ушул ортодогу gap болуп калды. Анан келиңиздер, бул артиклди дагы бираз башкачараак стилде өтсөк болот. Мисалы, биз билебиз, flex деп туруп, бул жерге 1 деп кое турган болсок, мындай түр менен биз flex grow'ду бирге айландырган болобуз. Анан flex grow ошол туунду элементтерге канчалык бош орун калган болсо, ошонун бардыгын алганга уруксат берет да. Эгерде мен азыр ушул 363-төгү сапты алып туруп, биякты сактай турган болсом, flex grow'ду бирге алып келип, биздин артиклдин узундугу дагы эле 825 бойдон калып калат. Анткени ал бош орундун бардыгын алат дагы, бирок бош орундун бардыгы баягы gap менен занят болгондуктан, бул аны уже 825 бойдон калып калат. Эгер мен могу жерге азыр 70 деп туруп сактай турган болсом, gap'ти 70ке айландырып, анан артиклдин узундугун карай турган болсом, бул мурун 825 болчу, азыр 830га бираз көбөйүп кетти, көрдүңүздөрбү? Туурасы. Кыскасы, биздин flex grow сыпатын дагы уже колдонуп өттүк. Андан кийинки маселе достор, эгерде биз ылдыйга скролл кыла турган болсок, ушул align items stretch деген стандарттык стиль колдонгондуктан биздин элементтердин бардыгы ушул максималдуу узундугу бар элементтин узундугун алып калат. Ошол артиклдин узундугу көрдүңүздөрбү 1877. Ошол нерсени бул aside элементи дагы алып калып жатат. Анан биз билебиз, аны жокко чыгарыш үчүн биз жөн гана align items деп туруп, аны flex start дей турган болсок, биздин элементтер негизи чоюлбастан үстүгө эле артта калып калат дагы. Азыр мен муну сактай турган болсом достор, биздин көрдүңүздөрбү, байланыштуу макалаларыбыз өзүнө гана тиешелүү болгон узундукту алып калды. Анан бул жакта дагы бир аз оңдоп түзө кете турчу нерселер бар экен достор. Көрдүңүздөрбү, артиклдин астында кайсы бир мындайча айтканда margin bottom деген бар экен. Margin bottom 40 деп турат. Келиңиздер, биз муну жокко чыгаралык, артиклдин өзүнө барып. Анан ошол marginди, башкача айтканда ушул негизги контент менен footerдин ортосундагы marginди биз жанагы row деген элементке берип өтөлүк. Анын үчүн келиңиздер, артиклга барып, жанагы margin bottomду жокко чыгаралык. Анын үчүн өйдө дагы скролл кылам коддон достор. Биздин кодубуз бир аз чоң болгондуктан издеш көбүрөөк болуп калып жатат. Эгерде муну азыр жокко чыгарып туруп, ушул нерселердин баардыгын удалить этип турган болсок, бул жакта боштук бир аз азая түштү. Бирок ал боштукту биз биздин глобалдык flex контейнерибизге берип өтөбүз. Анын үчүн margin bottom деп туруп, буга келсеңиздер 40 пиксель деп ушундай маанини берелик. Биз мунун баарын сактайбыз достор. Эгерде азыр мунун баарын өчүрүп, бир аз салыштырып келе турган болсок, демо баракчага буюрса баардыгы окшош болгондой.
Мунун ортосунда кайсы бир боштук бар экен. Булардын ортосунда да кайсы бир боштук бар. Негизги контенттин жанында байланыштуу макалалар бир сапта удаа жайгашкан. Биздин дагы баракчабыз ушундай болуп көрүнүп турат. Башкача айтканда биз Flex менен биздин проектибизди оңдоп чыктык десек болот. Достор, силерди куттуктайм. Силер ушул Flex темасынын мындайча айтканда керектүү болгон нерселердин баардыгын окуп, практикада кылып өттүңөр. Негизинен эми бул теманы үйрөнүш дагы бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Эгерде силер үйрөнчүк болсоңуздар, ошондуктан колдон келишинче өз алдыңарча практикаларды кылган туура болот. Мисалы силер азыр бардык ошол Flex'ке тиешелүү болгон же ушул эле макеттерге тиешелүү болгон концепттерди түшүнбөшүңүздөр мүмкүн, бирок акырын практика кылуу менен силердин колуңар, мээңер ошого көнүп, бул нерсени, информацияны же болбосо маалыматты жакшыраак өзүңөргө сиңирип аласыңар. Ошондуктан достор, көбүрөөк практика кылабыз. Жана бул Flex'ти колдонуп, буюрса көптөгөн жакшы нерселерди кылсаңыздар болот.